1 гектарга канча сарптасак болот сепкенге? 1 гектарга бул 75 000 даана урук кетет. 1 гектарга эгер акчасын ала турган болсок 15 200 сом болот. Турузбек Мухтарбеков 25 жылдан бери дыйканчылык менен алектенип келет. Жазгы талаачылык өнүктүгүнө азыртадан даярдык көрүп, сапаттуу үрөн издештирүүдө. Анткени түшүмдүн ойдогудай болушунда өрөөн башкы маселе. Биз эми дыйкан болуп жер иштеткенден кийин бардык ар бир сепкен үрөөндү себиш үчүн такталган жана гарантия берген жерден келип алып себүү эң негизги болуп эсептелинет бизде. Андан кийин баягы себип өстүргөн культураны кайра өткөрүш, сатып өткөрүү эң керектүү нерсе экен. Баягы өзүбүздүн кетирген каражаттарыбызды кайра кайрып алуу үчүн ушу бай дыйкан кайра алуу жолун дагы караштырып берген да бизге. Кыргызстан агрардык өлкө болгондуктан дыйкан фермерлер үчүн сандан сапатка өтүү маселеси учур талабы болууда. Мындай шартта адистердин кеңешин колдонуу менен жогорку сорттогу үрөөн жана дары дармек менен камсыз болуусу зарыл. Кыргызстан аграрный өлкө болгонуна байланыштуу биз четтен алып келген урук, жер семирткич, өсүмдүк коргоо каражаттарынын баарын сапатына көбүрөөк көңүл бурабыз. Бизде жер семирткичтердин 10дон ашык түрү бар. Урук үрөөнчүлүк боюнча 50ден ашык үрөөндүн түрүн сатабыз. СЗРлерден өсүмдүк коргоо каражаттары боюнча андан да бир 50ден ашык түрү бар. Азыр бизде 2 жылдан бери жакшы ветеринария жагынан көптөгөн препараттар келип атат. Ветеринариянын препараттарынан бир 200ден ашык түрүн сатабыз. Биз менен келишим түзгөн дыйкандардан биз кепилдиги менен кайра күзүндө жазында коюлган баа менен ошо күздө жүгөрүлөрүн кабыл алабыз. Айыл чарбасын өнүктүрүүдө акыркы 15 жылдан бери Бай дыйкан компаниясы жигерди иши алып барып, өлкө аймагына 40тан ашуун кампаларды уюштуруп, дүйнөнүн булуң бурчунан сапаттуу үрөөн мал жандыктар үчүн керектүү дары дармек менен камсыздоону колго алган. Маркеттерде өзүбүздүн жарандарыбыз, агрономдор, ветеринарлар иштеп, эмгек жумуш менен камсыз болот. Аларды ошо жергиликтүү дыйкан фермерлерге консультация берүүдө, аларды эмне үрөөндөрдү, кандай культураны себүүдө, кантип себүүдө, кыскача айтканда агротехнологияны ошол биздин кызматкерлер аркылуу жайылтабыз, үйрөтөбүз деп атабыз. Биздин дыйкандарга, фермерлерге сунуштап жатабыз. Аларга эми сатуу эле тим болбостон кайра биз ошо фермерлерибиздин өндүргөн продукцияларын сатып алып, башка өлкөлөргө экспорттоо иштерибиз башталды. Аталган компания муну менен бирге өндүрүштү өздөштүрүп, дары чөптөрдү чыгаруу, дыйкандардын түшүмүн чет өлкөгө экспорттоону дагы колго алууда. Чапара Садыкказиева, Данияр Амантурулу, Айда Токталиева, Замана студиясы.